Сиз азыр доклад кылдыңыз, Куатбек Аличевич. Ошол жазгы талаа иштерин жерлерде кимдер аткарыш керек, сенин представитель? Эң негизги. Токтотуп кой. Ал жерде жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү аткарат. То есть аким райондо, туурабы? Эң биринчи мамлекеттик кызматкер райондо бул аким. Анда мен айтып коеюн да, Куатбек Аличевич. Жакында эле 22 февралда премьер-министр 6 акимди ордунан алды. Бүгүнкү күнгө мына канча аз болуп калды да, 2 жумадан бери 2 районго дагы 2 аким шайлана элек да, кое элексиңер. Мыйзамдар бар. Мен эң жөнөкөй баанда айттым. Процедурныйды уктуңуз го сиз. Райондордо айыл өкмөттөр бар. Ошол айыл өкмөттөрдүн арасынан карагыла кимди аким коебуз депчи. Аксы району боюнча айтайын, Куатбек Аличевич. 2 аким болду 15 жылдан берчи. Эч социалдык экономикалык маселени чечкен жок. Билесизби эмне менен занимались они? Только СПКнын депутаты келеби же правительственный делегация келеби, ошо менен эле занимались да. А элди ким ойлойт? Бул ар кандай там жүрүшүп атат да. Мен мыйзам чегинде болсун деп, мен жөн эле процедураны айтып койдум. Жакшылап критерийлер менен койгула депчи. Бир дагы спикерге да кайрылган жокмун мен. Премьерге да чыккан жокмун мен. Мыйзам жолунда болсун депчи. Потому что ал силердин өкүлүңөр. Ал кандай иштесе элдин жашоо турмушу ошондой болот. Куатбек Аличевич. Мына программаларды жыл сайын жазгы талааны карап атабыз, кышты карап атабыз. Эгер жергиликтүү жердеги силердин менеджерлериңер жакшы иштебесе, кандай аны ишке ашырасыңар? Куатбек Аличевич. Жооп берип коюңуз. Урматтуу Менталь Туктуралиевич, мына өзүңүз айттыңыз, буга чейин иштеген 2 акимдин акыбалы кандай экенин. Ошондуктан мына ошол 22 февралда чечим менен жумуштан кетти. Сиз айткандай азыр сунуштар түшүп атат. Аксынын акими боюнча өзүңүз да угуп атсаңыз керек. Ар кандай сунуштар абдан көп, талаш тартыш көп. Бир эле ачык эле айтып коелу. Мындай туура талаш тартыш эмес, элдин арасында уруп бөлүнгөндө талаш тартыш болуп атат. Буну сиз угуп атасыз, туурабы? Мен ошон үчүн айтып атам да жана маселени. Ошон үчүн азыр мына биз чечим кабыл ала элекпиз. Кудай буйрса, мындай татыктуу акимди алып келип шайлап бергенге биз аракет кылып атабыз. Буйрса биз татыктуу деп чечкен акимди шайлаганга же дайындаганга барабыз, Кудай буйрса. Сиздин сунушуңузду кабыл алдым, премьерге жеткирем. Куатбек Аличевич, силерчи өкмөт жергиликтүү бийликти башкарыш кыйын. Ошон үчүн демократический принципте эң негизги принциптер бар. Децентрализация деп коет анычы. Ошондо гана жергиликтүү бийлик өзүн 10 секунд кошула. Ошондо гана жергиликтүү бийлик өз маселелерин чечиле алат. Алар силерге караганда жергиликтүү кайсы проблеманы жакшы билет. Ошон үчүн татыктуу акимди коюш керек аяка. Макул деп. Зачем изобретать колесо? Жок, биз сиз менен макулбуз. Бүгүнкү мыйзамга ылайыктуу акимди дайындайлы. Кайра жазылыңыз, табылуу ачык. Кайра жазылыңыз, эми депутаттар башкаларда сейлели. Кайра жазылсаңыз, табылуу ачык. Табылуу ачык. Кечиресиз. Депутаттар да күтүп атат башка. Токторов Алмазбек Сатыевич, кийинки сөз. Рахмат, Дастан Артысбекович. Урматтуу Куатбек Аличевич, сиз биринчи вице-премьер катары, өкмөттүн биринчи вице-премьер катары уру деп бөлүп атканыңыз туура эмес. Мен сизден ушуну күтпөдүм эле да. Таптакыр туура эмес сүйлөдүңүз. Мен бөлгөн жокмун, ситуацияны айттым, ал жерде эмне болуп атканын. Ошо ситуация болгондо да аны айтпашыңыз керек да, моундай жерде. Келип атат да, эгер биз ачык айтпасак анда кандай болот андан кийин? Биз жашырып отура беребизби? Кайсы жерде орубуз бар экенин айтышыбыз керек да. Мен ошондой ойлойм, эгерде андай орууңуз бар экен, анда тиги бошотордон алдын резерв кадров болуш керек да. Ордуна кое турган кишиңиз. Вакуум болбош керек да. Тем более мына жаздык талаа иштери болуп атса, самый разгар болуп атса. Бул боюнча атайын жолдору бар, кантип чечүү боюнча. Эгерде аким шайланбай турса, биринчи орун басары милдетин аткара берет. Анын эч кандай, мен бул жерде мындай проблеманы көргөн жокмун. Биз татыктуу акимди алып келип дайындайбыз, Кудай буйрса. Анан кийин
эгерде ошол жерде ушундай ситуация болуп бизге чейин жазып ачыккан болсо, мен аны айтып койсом, ал мен бөлгөндүгүм болбойт да. Ал Эми на поводу кете бербеш керек да. Бийлик дагы бийликтигин көрсөтүш керек. Андай на поводу кете бербеш Алмазбек керек. Сатиевич, эгер на поводу кетсек, биз анда биз ошол ошондой кишилерди дайындап коюп кутулмакпыз. Биз сиз айткандай биринчи эле күнү. Мейли, сиз отчет менен келгенде ошол маселени мен көтөрөм, ошондо сүйлөшөбүз. Азыр башка жазгы талай иштерин сүйлөшөлүчү. Кубатбек Алчевич, сиздин мага берген жообуңузчу тилекке каршы өкмөткө шек келтирип атат да, жана айтканыңыз. Дагы эң негизгисин айтып коеюн, менчи жана талаш тартыш деген сөз, талаш тартыш дегенчи бул мамлекеттин түзүлүшүнө доо келтирип атат. Эмне үчүн дебейсизби? Райондо билими жок, ар кандай сөздөрдү баштаган ар кандай топтор азыр чуркап. Мамлекетке эч кандай тиешеси жок. Ошолор лоббировать этип атат. Бул деген түздөн түз конституцияга каршы чыгып атат булар. Мамлекеттин түзүлүшүнө доо кетирип атат булар.